Мамлекеттик бюджет сабактын темасы. Бюджет бул мамлекеттин кирешеси менен чыгымдарынын бир жылдык планы. Мамлекеттин кирешелерине эң негизги кирешенин булагы бул салыктар. Жана башка мамлекетке тиешелүү ишканалардан түшкөн кирешелерден, пайдалардан түшкөн бардыгы бул мамлекеттин кирешесин түзүп атат. Ал эми чыгымдары болсо бюджеттик мекемелерде иштеген адамдардын эмгек акылары, пособие, стипендия жана башка социалдык корголорго кеткен, жолдорду жана башкаларды оңдоого кеткен бардыгы бул мамлекеттин чыгымдары болуп саналат. Мына ушуларга бир жылга атайын план түзүлөт экен. Коргоо министрлиги, билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо, маданият, социалдык камсыздандыруу жана башка ушул министрликтердин бардыгы бир жылга атайын план түзүшөт дагы. План түзүү менен финансы министрлигине жөнөтүлөт. Финансы министрлиги булардын бардыгын карап чыгып, чогуу дагы өзүнүн долбоорун иштеп чыгышат. Булар долбоор, ошол эменин бюджеттин долбоору иштелип чыккандан кийин аны парламентке сунушташат. Парламентте ар кандай талаш тартыштар менен, талкуулар менен ошол эмгек акыны кайсы жылы, мисалы 2011 жылда көп Кыргызстанда өзгөрүүлөр, бюджеттеги өзгөрүүлөр кирди. Эмгек акы, медицина тармагында иштегендер, мугалимдерге жана башка ушуларды, пенсиянын деңгээлин жогорулатуу боюнча, пособияларды жогорулатуу боюнча көп жакшы иштерди иштешти. Мына ушулардын талаш тартышынын натыйжасында анан акырындык менен бул бюджет кабыл алынат экен. Бюджет кабыл алынгандан кийин парламенттин өз мыйзам күчүнө кирет экен дагы. Ушул мисалы 2012 жылдын бюджети март айында көп талаш тартыштардын негизинде март айында анан гана кабыл алынып ишке киришилди. Мына ушинтип мамлекеттик бюджет түзүлгөндөн кийин ушул Кыргызстанда 3 деңгээлдүү бюджет жүргүзүлөт экен. Бул областтын бюджети өзлөрү, ар бир област, анын ичинде Бишкек шаары, анан Ош шаары кошо киргизилет экен. Бул бюджеттер түзүлөт экен. Ар бир област өзүнүн кандай салыктардын булактары бар, жана башка областка тиешелүү ишканалар жана башкалар бар. Ошонун бардыгын бириктирип өзлөрүнүн кирешесин, чыгашасын план түзүлөт. Андан кийин райондук деңгээлде түзүлөт экен. Анан шаарлар, кичи шаарлар, айыл өкмөттөрү, ар бир айыл өкмөтү өздөрүнүн киреше, чыгашасынын бардыгын бир жылдык планын, бюджетин түзүшөт дагы. Мына ошого жараша өз иштерин алып барышат экен. Бул бюджетти ишке ашыруу дагы абдан оорчулукка турат экен, ар кандай талаш тартыштар. Мына ошол бюджеттин рынок экономикасында айрыкча мындай бир калыпта киреше менен чыгашаны, бир калыпта киреше чыгашага барабар кылып кармоо, канча киреше түшсө ошончо чыгаша чыгаруу мүмкүн эмес экен. Бир калыпта баланста кармоо. Бул баланс чыгып кетет экен. Бул чыгып кетүүсү бюджеттин дефицитине же болбосо тартыштыгына алып кетет экен. Бюджеттин дефицити де эмнени айтат экенбиз? Чыгаша кирешеге караганда жогору экен, чоң экен. Киреше аз. Мына ушул учурда бюджеттин дефицити келип чыгат экен. Мына Кыргызстандын бюджеттин дефицити 2012 жылдыкы азыркы учурда түзөт экен 18.000
дефицит абалында экен. Мына ушул бюджеттин дефицитинин негизинде эле мамлекеттик акырын чогулуп отуруп ушул дефицит мамлекеттик карызды пайда кылат экен. Мамлекеттик карыз келип чыгат экен. Мамлекеттик карыз. Мына Кыргызстандын мамлекеттик карызы 18,5 миллиард сом. Азыркы күндө Кыргызстандын карызы мына ушунча түзөт экен. Эмнелерге карыз өлкөлөрдөн алат экен мамлекет? Мисалы Россияга жакында эле Атамбаев барганда 500 Россияга эле Кыргызстан 500 000 доллар карызы берүүсүн суранды да. Ал эми ошондой эле жакында эле Турция 100 миңден ашык 100 миллиондон ашык 100 миллиондон ашык карызын кечирүүсүн кечтик деп сунуштады да. Мына ушул сыяктуу абдан көп 18,5 миллиард сом карыз деп атпайбызбы? Андан тышкары ал өлкөлөрдөн тышкары эл аралык валютный валюта фондко жана башка ушул сыяктуу банктардан, дүйнөлүк банктан мына ушул карыздар абдан көп өлкөлөр, жеке эле Кыргызстан эмес, ушундай мамлекеттик карыздар керек болсо атактуу эле өнүккөн өлкөлөрдүкү миллиарддаган акчалар түзөт экен. Ал эми кээ бир өлкөлөрдө бюджет профицит абалында болот экен. Бюджет профицит абалында. Профицит болгондо бул киреше чыгашадан жогору болот экен. Киреше жогору, ал эми чыгымы болсо азыраак болот экен. Мисалы мындай өлкө бул азыр Россия мына ушундай абалда болуп атышат да, профицит абалында, бюджети профицит абалында. Кирешеси абдан бул Россия чоң кен байлыктарга жана башка ресурстарга абдан бай өлкөлөрдүн бири, ошон үчүн кирешеси бюджети профицит абалда болуп атат. Мына бүгүн биз мамлекеттик бюджеттин кантип кандай талкууланып, кандай жол менен бекитиле тургандыгы, анан бюджеттин деңгээлдери жөнүндө сөз кылдык.